Көз ачып жумганча кыш та кирип келди. Суук түшөрү менен карапайым калктын эки гана изги тилеги бар. Свет өчпөсө экен, анан көмүр арзан болсо. Дал ушул элдин эки көйгөйүн чечкен энергетика министрлиги жылды жыйынтыктап, кышка 100% даярбыз деген таризде маалымат жыйынын өткөрдү. Министрликтин канчалык деңгээлде даяр экенин кирип келген ызгаары күчтүү кыш сынайт. Андан соң азабы менен жыргалын көрө турган эл баасын берет. Күтө туралы. Кыргызстандын электр энергиясына болгон жылдык керектөөсү 17 миллиард 400 миллион киловатт саат. Анын ичинен 14 миллиарды Кыргызстандын өзүндө өндүрүлсө, калган 3,5 миллиарды коңшу өлкөлөрдөн импорттолот. Анын ичинен бүгүнкү күндө 3,50 миллиард киловатт сааты импорттолду. Министр Таалайбек Ибраевдин айтымында электр энергиясына болгон тартыштык болбойт. Жетпегенин коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүп, маселени чечип койгом дейт. Бирок кышында трансформаторлорго көп күч келсе, электр энергиясы 1,5 саатка чейин өчүрүлөт. Бир учурда кышы менен свети жок калган күндөрдү башынан кечирген кыргызстандыктар 1,5 сааттык өчүрүүлөрдү трагедия катары көрбөсө керек. Болгону күндө өчүрүп, элдин айласын кетирбесеңер болгону. Энергетика тармагындагы кышка даярдыгын кесиптешим Нурзада Сыдыкова кенен айтып берет. Кооптуу кыш мезгили келип, сыртта кар да жаады. Ызгардуу суук күндөр али алдыда. Кыргызстан үчүн жыл сайын кыш мезгили кыйынчылыкка, оор күндөргө кептеген татаал мезгил болуп калгандай. Анткени бизде жыл сайын түйшүккө салган, ойлондурган электр энергиясы таңкыс. Электр энергиясы жылдагыдай тартыш болоору сентябрдын башында эле маалымдалган. Мындан улам кыш учурунда үйлөрдү ток менен жылытууга тыюу салынары эскертилип, калкты электр энергиясын үнөмдөөгө министрлер кабинети Акылбек Жапаров өзү чакырык таштаган. Деген менен кыштын кычыраган мезгилинде кыйынчылыкты кара жанын карчуруп, баягы эле карапайым калк тартат. Бул көрүнүшкө көнүп калган калк жылдагыдай өчүрүүлөр болоруна шеги жок. Негизи жайкы убакытта өчүрсөгө, ладно, еще можно перетерпеть. А кышында көңкү может отоплениясы жок, например, печкамен ысытышат. Ошол печка аркылуу ысытып, анан свет жок болуп калса үй муздайт. Шартка караш керек да, биринчи очередчи. Азыр и так эле баарына кыйын. Эл көпчүлүк кылат. Баары бир энергетика деген энергетика аны үнөмдөнүшөт. Муну бирок экономдогонго аракет кылышыбыз керек баары жалпы. Мурунку бийликтерге караганда азыркысына эл үчүн болуп калды деп эле ойлойм. 2-3 күн мурун деле светтер өчүп эме болуп кетти да. Көп жердечи. Ошол үчүн өчөт деп ойлойм го дейм. Көбүнчөчү бүт жерде өчөт го дейм. Жылда кандай болсо ошондой эле да. А быйыл билбейм, эми Садыр Жапаров президент болгондон бери жакшы эле го дейм. Бардыгы алдыга жүрүп атат. 30 жылдан ашуун убакыттан бери электр энергиясына бага ачылбаган Кыргызстанда соңку жылдары бир аз жакшы жакка жылыш бар экендиги да айтылып жүрөт. Министрликтин берген отчетторунда ири ГЭСтердин курулушу, чет элдик компаниялар менен келишимдер, меморандум сындуу жаңылыктар кабарланууда. Деген менен жыл сайын керектөө өсүп, абоненттердин саны көбөйүүдө, кубаттуулук болсо аз. Ушул күнгө чейин айтылып жаткан долбоорлор эмнеге аткарылбай келген? Ага кандай тоскоолдуктар болду деген суроолор жаралбай койбойт. Айрым эксперттер буга чейин чаң басып жаткан долбоорлордун кагазы чыгарылып, эми гана кадамдар жасала баштаганын айтып, министрликтин ишин сындагандар четтен чыгат. Министр айтып атпайбы? Бизге кубаттуулугу жетпейт деп, генерация жетпейт деп. Генерацияны курганга ким тоскоолдук кылды? Генерацияны куруш керек болчу. Анан туура эмес бир долбоорлорду кармап алып эле, баягы илгерки долбоорлордун, папкалардын чагын үйлөп коюп элек, анан ошол эле сунуштап эле ошолорду ишке ашырабыз деп атат. Кыргызстандын электр энергиясынын жылдык көрсөткүчү 17 миллиард 400 миллион киловатт саатка чыгат. Анын ичинен 14 миллиарды Кыргызстандын өзүндө өндүрүлсө, калган 3,5 миллиарды коңшу өлкөлөрдөн импортталат. Анын ичинен бүгүнкү күндө 3 миллиард 150 миллион киловатт саатты импортталды. Бул боюнча энергетика министри 11 айдын жыйынтыгы боюнча отчетунда билдирди. Кайсы мамлекеттерден импорт алабыз? Биринчи Казакстандан 981 миллион киловатт саатка келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 981 миллион киловатт саат алынды. Түркмения менен 1 миллиард 590 миллион киловатт саат алынды. 1 миллиард 600 миллионго бизден келишим түзүлгөн. Бирок алардан дагы биздин келишимде арасында бизде дагы бир пунктубуз бар. Плюс-минус 30%-ке көбөйтүп алсак болот. То есть 2 миллиард киловатт саатка чейин алганга бизде келишим бар.
Кыргызстан 3 жылдын ичинде дефициттен чыгышы керек. Белгилүү болгондой, электр энергиясынын кубаттуулугунда көйгөй бар экендиги жыл сайын айтылып, жылытуу мезгилинде өчүрүүлөр орун алып келет. Жогоруда маалымдалгандай, эми кубаттуулукту күчөтүү максатында келишимдер түзүлүп, ар тараптуу аракеттер көрүлүп жатканын министр кабарлады. Ал эми быйылкы жылы авариялык кырдаал болбойт деген божомол бар. Азыр бизде Кудайга шүгүр. Ал эми бирден бир эмеси, мындай жардамы биздин кошуна Казак мамлекети, ошо Дубайда, мен да Дубайга бардым, коп 28, ошо жерден дагы ушул эки мамлекеттин министрлери бар. Ошол жерден да биз совещание өткөрдүк. Алар всячески бардык жагынан жардам беребиз дейт. Эгерде биз сууну агызсак, алар жазында суусу жок калат. Ошон үчүн алар бизге бүгүнкү күндө жардам берет. Биздин оюбузда мына мүмкүнчүлүк болбойт, жана суук болгон убакта бир жума биз өзүбүздүн суубузду иштетебиз, чыгабыз. Мындай убактарда алар мындайча айтканда, они вынуждены помогать. Белгилүү болгондой, быйыл өкмөттүн токтомуна ылайык 1-майдан тарта электр энергиясына болгон баа 1 сомго көтөрүлгөн. Анын негизинде жыл аягына чейин кошумча киреше 1 миллиард 5 миллион сом өлчөмүндө күтүлүүдө. Деген менен тарифти төмөндөтүү саясатын жүргүзүү керектиги белгиленүүдө. Ага толугу менен мүмкүнчүлүк бар. Мындай саясат мамлекеттин экономикасына, ишкерлердин өнүгүүсүнө шарт түзүп берет. Тарифтин баасы көтөрүлсө, бардык тармактагы өндүрүштө өнүгүү болбойт деген пикирлер бар. Демек биз ошол арзан жанагындай базалык электростанцияларды куруп алсак, көмүр электростанцияларды куруп алсак, анда 3-4 жылдын ичинде бизде эме да көп болот, кубаттуулук да көп болот, арзан да болот. Демек бизге өндүрүш өзү келет. Резерв да көп болот. Анан бул бир, экинчиден бул азыр мезгилдин талабы ушул мамлекеттик тармактарды улутташтырыш керек. Улутташтырга мезгил келди да, улутташтырсак анда жанагындай резерв пайда болот, каржы резервдер пайда болот. Анткени министрлик кыскарат, башкармалык кыскарат да. Ал эми кыш мезгили келип, жылытуу учуру башталары менен кара отунга да талап жогорулайт. Өлкөнүн дээрлик басымдуу бөлүгү көмүргө муктаж. 2023-2024 жылдын күз-кыш мезгилине республика боюнча 2746 миң тоннадан ашуун көмүр керектелет. Жалпысынан бюджеттик мекемелерге, калк үчүн Бишкек жебине жана Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасына көмүр түшүрүлгөн. Андан тышкары өлкө боюнча 54,5 миң тонна күйүүчү мазут камсыздалганы кабарланды. Күнүнө 7 миң тоннадан 8 миң тоннага чейин көмүр чыгып жатат. Если мындай айта кетсек, 200 машинадан 300 машинага чейин көмүр чыгып жатат. ТЭЦке биз убагында график түзүлгөн. Ошол график боюнча ташып жатабыз, график боюнча отставание жок. Көмүр боюнча азыркы убакта Бишкекте 7 топ базабыз ачылган, Бишкек шаарында, Токмок шаарында да ачылган. Кеймин шаарында да аштык. Биздин топ базаларда азыркы учурда көмүрдүн көлөмү 3,5 миң тонна көмүр бар. Бүгүн да 1200 тонна көмүр келишин күтүп жатабыз. Жолдо келе жатат, машина менен келатканына байланыштуу. Быйылкы учурда биз ачылган топ базалар менен келишимдер түзүлгөн. Ошол келишим негизинде биз 4700 сомдон сатып атабыз. Бир кишиге 5 тоннадан сатып атабыз. Ошо паспорт менен берип сатылып атат. Жалпы республика боюнча учурда 390 миң абоненттер газга кошулган, 53 жаңы конуш, 53 миң тиричилик үйлөрү камтылган. Мындан тышкары энергетикалык компаниялар жана мамлекеттик ишканалар тарабынан өздүк каражаттын эсебинен жалпысы 140 атайын техникалар жана 20 автоунаалар сатылып алынган. Ошондой эле чет өлкөлөр менен меморандум иштери жүрөт. Күн жана шамал энергия станцияларын куруу боюнча кытайлык компания менен келишим түзүлгөндүгү маалымдалды. Учурда аны ишке ашыруу үчүн изилдөө иштери жүрүп жатыптыр. Андан тышкары ГЭСтердин курулушу пландык негизде уланып жатканына министр Талайбек Ибраев ишендирүүдө. Нурзада Сыдыкова, Аскат Касымбеков, Регион, Бишкек. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.